Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Баткенден салам, урматтуу биздин радио угармандар жана YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Эфирде ачык микрофон программасы сиздер менен мен Гүлбарчын Аймирова бирге болмокчумун. Бүгүн биз сиздер менен чогуу кыргыз жашоосундагы аялдардын орду тууралуу маек кылмакчыбыз. Бул көрсөтүү демократия үчүн Вестминстер фондусунун каржылоосу менен өткөрүлүп жатат. Анда эмесе бүгүнкү бизге эфирге келген коноктор менен сиздерди тааныштырып өтсөм. Кыргыз жазуучуларынын союзунун мүчөсү, белгилүү жазуучу, драматург Ражабалиев Аскар агайыбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ошондой эле агай менен чогуу журналист, коомдук ишкер, окутуучу Ашимова Канышай. Саламатсызбы? Дагы бир жолу кайталап кетейин, биз бүгүн сиздер менен кыргыз жашоосундагы аялдардын орду тууралуу маек кылмакчыбыз. Анда эмесе маегибизди баштасак, кыргыз тарыхындагы агай аялдардын ролу кандай болгон? Айтып кетсеңиз. Эң жакшы суроо. Кыргыз аялдары илгеттен эле кыргыздын болмуш, аңыз, жумокторунда дагы дайым таңталып келген. Эң өзгөчөлүгү биздин аялдарыбыз деп байтадан бери эркин болгондугу. Эркек менен тең укуктуу дейбизби, тең жашообу, тең жүрөгү эч кандай бир айырмасы болгон эмес. Бул биринчиден. Ошон үчүн кыргыздын аялдары умтулган жана эркектер дагы алардын жөндөмдүүлүгүн, акылын, кеңешчилдигин, эрдигин, баатырдыгын, турмушка болгон туруктуулугун сыйлап, кыргыздын эркектери дагы аялдарды өзү менен тең көргөн. Ал эмес, кайсыл мезгилде болсо башка элдерде аялдар жөнөкөйлүү көрүнүштө эркектин артында жүрөт. Анан бизде болсо эркек менен жанаша, бүгүн дагы илгерки турмушта дагы эркек менен жанаша жүрөт. Жана дагы бир нерсени айтып койсо, башка мына ушул Орто Азиянын элдеринде, өзгөчө Орто Чыгыштын элдери, Орто Азия жана Орто Чыгыштын элдеринде эч качан аял эркекке учкашпайт. Бизде кадимкыдай унаага, атка, эшекке учкаша берет. Мындан дагы ошол эркектин кыргыз аялдарын сыйлагандыгы, ошого кыргыздын аялдарынын татыктуулугу далил болуп роль ойногон да. Эми деги эле айта турган болсок, байтадан эле кыргыздын аялдарынын үй бүлөдө гана эмес, балдарына акыл берип, татынакай тарбиялашында гана эмес, коомдук иштерде дагы ар кандай жумуштарда болсун, кыйынчылыкта болсун, оорчулук, жеңилчиликте болсун, кыргыздын аялдары эркек менен тең бирдей укуктуу болгон, тең бирдей күрөшкөн. Ал эмес, элдин баксы үчүн дагы, элдин эркиндиги үчүн дагы кыргыздын аялдары тең атак күрөшө билген. Маселен, жанагы Жаңыл Мырзаны айтсак болот, туурабы? Ошол Жаңыл Мырза дагы женел аялдардын гана укугун, аялдардын гана ар намысын коргобостон, элдин эркиндиги үчүн дагы күрөшкөндүгү менен ал кыздардын ичинен кыргыз баатыр болуп чыккан. Эл бекерге көрүнгөн адам деле аялды, эркекти баатыр деп наам жеп, ардактап, аркасынан аңыз жомокторду калтырбайт. Ал чыныгы элди көрсөткөндүгү үчүн. Рахмат агай. Канышай айтып кетсеңиз, кыргыз тарыхында аялдардын лидерлиги кандай болгон? Абдан жакшы суроо экен. Мен дагы жогоруда Аскар агайымдын айткан сөздөрүнө кошулуп кетет элем. Ошол эле учурда эгер лидерлик маселесине келе турган болсок, кыргыз айымдары 20-кылымдарда эле өтө бир өздөрүнүн баягы буга чейинки доорлордо эле өздөрүнүн мыкты лидерлигин көрсөтө алганда, алардын бир мисалы катары Борбордук Азиядагы керек болсо айымдарга үлгү катары өзүнүн лидерлик сапаттары менен болгондо дагы саясий чөйрөдө лидер катары таанылган биздин Курманжан Даткай энебизди айткым келет да. Бул мырзалар менен тең ата сүйлөшүп, ошол кезде эле саясий чөйрөдө кыргыздын кыздары канчалык кыйын экендигини көрсөтүп даңазалаган да. Андан сырткары эле ошол эркиндик үчүн күрөшкөн биздин Уркия Салиева эжебиз дагы өзүнүн лидерлиги менен биздин кыргыздын тарыхында абдан жакшы бир орду бар деп айткым келет. Ошондой эле социалисттик эмгектин 3 жолку баатыры Зуракан Кайназарова эжекебиз болсо, эмгек тармагынан кыргыздын кыздарынын ошол кыйын экендигини, кыргыздын кыздарынын чыгаан экендигини, кыргыздын кыздарынын эмгекчил экендигини көрсөтө алган мыкты эжекелерибиз болгон. Биздин кыргыз тарыхыбызда негизи эле
кыргыз элинин жашоосунда лидерлик тээ байыртадан эле аял затынын арасында дагы аттын кашкасындай эле көрүнүп таанылып келе жатат. Мен дагы Курманжанатка тууралуу кошпойсом, эми бул биздин Курманжанатка энебиздин азыр бүгүнкү мезгилде дүйнөгө белгилүү болуп калды. Муну лидерлиги боюнча чыгыш аялдардын ичинде таң кала турган нерсе деп айтып келишет. Европанын элдери, Американын белгилүү лидерлери дагы аны мойнуна алып атышат да. Бул мисалы падышачылык Россия кокон хандыгын жеңгенден кийин ошончо Орто Азиядагы кокон хандыгында жашаган канча кыйын эркектердин арасынан Фергананын 7 шаарынын ачкычын Россия багындык деген ачкычын ошол биздин энебиз аял болсо ошол кол коюп тапшырып атат Россиянын колуна. Бул дагы анын бир эле акылмандыгы эмес, чечкиндүүлүгү, эрдигинин натыйжасы. Ошон үчүн бул аял бүгүнкү күндөгү дүйнөдөгү мыкты лидер аялдардын катарына кошулган да. Европа аны там бери мойнуна алып турат. Бул дагы биздин кыргыз аялдарынын кыйындыгы. Даңа салып кыйындылыгын билдирген белгилеринин бири болуп. Сиздин агай чыгармачылык жолуңузда кыргыз аялдардын орду? Менин чыгармачылык жолумда мен кыргыз энелерибизди, эжелерибизди, сиңдилерибизди жана аял жубайларыбызды мен өтө сыйлаймын, кадырлаймын, ошол жана суктанамын. Мен өзүмдүн чыгармаларымда ошол эми адабияттын негизги жазуучулуктун негизги милдети бул жазуучулардын адамдарга тарбия берүү да. Тарбия берүү. Мен аялдардын өзгөчө ушул сулуулугуна, ушул аялдардын назиктигине, аялдардын бул дүйнөдөгү бир кайталангыс эң Кудайым ушул аялдарды эртең менен мен ушинтип өзүм элестетип дайым айтып жүрөм да. Эртең менен Кудай тооба кылдым. Ошол эртең менен жаңы мээси тунуктугунда, көзү тунуктугунда ырайдан жараткан болсо, биринчи ошол өзү чарчабай таза мезгилинде ошол аялдарды биринчи жасаган экен ырайдан. Эркектер анан кийинирээк чарчаганда жасаган окшойт деп элестеймин да эми. Анан ошол үчүн мен аялдарды дайыма өзүмдүн чыгармаларымда биринчи сулуулуктун символу катары. Анан кийин тазалыгы менен, эрктүүлүгү менен дайым баяндагым келет да. Мен бардык көпчүлүк чыгармаларымда ошол аялдардын бактысына, аялдардын сулуулугуна шек келтирген баягы эркектерди жек көрүү менен жазып жүрөм да. Мисалы менин баягы куру калган жуучу деген эмемде, аңгемемде ошол бир кыз жигит менен сүйлөшүп жүрөт. Анан жолдо жол байлап турса, бемалда бир шофер келет, дагы өзүнөн кеткен, бүгүнкү бизнесмен, акчасы көп, баягы кызга тийише баштайт да. Уятсыздык менен. Анан ал көрсө өзүнүн баласынын сүйлөшүп жүргөн кыз экен. Анан жуучулукка келгенден кийин кыздын атасы да макул деп көнөт. Анан кыз тышка чыгат баягы. Сыйды көргөндөн кийин баягы кудалар эшикке чыгып турса, кыз менин кайнатам ким экен деп баягы веранданын пардасында түрүп караса, баягы таксидеги өзүнө тийишкен уятсыз кылык жоругу менен өзүнүн намысына тийген киши экен. Анан киргенден кийин сразу келет дагы. Мен бул кишиге келин болбоймун дейт. Анан баягы жуучу болуп келген киши анан уят болот, анан ошол жерде эчтеке карабастан секирип качат да. Көрдүңбү? Ошонун заманында биз эркектер аялдарга дайым энебиз катары, кызыбыз катары, сиңдибиз катары, ал эле эмес, сулуулуктун символу катары ушундай токтоолук менен тан берип, булар биз дайым сыйлашыбыз керек да. Башка чыгармаларда дагы болот, аялдардын ичинде дагы неме адам экен, алар дагы ар кандай мүнөздөгү аялдар болот. Баары бир биз аны кечирип, ошол аялдардын ошондой терс жолго түшүп кетпешине жол беришибиз керек. Көбүнчө эркектер ошого себептүү болот да. Анан аялдар алсыз да бир эмесе физический жагынан. Анан өчөшөт дагы, анан башка жол жок, андай жолго түшүп кетишибиз керек да. Ошон үчүн мен аялдардын көпчүлүк мезгилде аялдардын башына кыйынчылык түшкөнүнө, терс жолго айрымдардын түшүп кеткенине мен эркектерден көрөм да, ошонун бардыгынча. Биз күчтүүбүз, биз кыйынбыз деп аларды кордобошубуз керек. Биз аларга дайым, анткени алар биздин тукумубузду улоочу, бизди турмушка, жашоого шыктандыруучу, сулуулуктун шааны, символу болгондон кийин, биз ошол менен шыктанып жашагандан кийин биз аларды сыйлай беришибиз керек. Эгерде биз аларды сыйлабасак,
биздин коомубуз тезирээк бузулуп кетет. Бизди токтотуп тургандагын, өзүбүзгө келтирип, тобузга келтирип тургандагын бул аял заты да. Рахмат агай. Канча айтып кетсеңиз, кыргыз аялдарынын лидерлиги бүгүнкү күндө кандай өнүгүп жатат? Абдан жакшы суроо экен. Кыргыз аялдарынын лидерлиги бүгүнкү күндө мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир кыйла өнүгүп жатат деп айткым келет. Анткени биздин тарыхыбызда биз жогоруда айткандай тээлгертеден эле аялдарыбызда лидерлик сапаты, анын ичинде тубаса лидерлик биздин кыргыздын канында бар болгон үчүн бүгүнкү күндө илим билим техника жетишип, ар кандай маалымдуулук жогорулап, биздин кыз келиндерибиз өзүнчө кошумча билимдерге ээ болгондон кийин бул биздин коомубузда кыргыз кыздарынын лидерлиги абдан жакшы өнүгүп атат деп айткым келет. Мисал катары эгерде ала турган болсок, бизде качан гана ушул коомчулукта, балким үй бүлө деле кичинекей бир мамлекет деп айтар элем, ушул үй бүлөдөн баштап биздин коомчулукка чейин эгерде аял киши өнүксө, аялдын акылы жетиштүү болсо, эгер аялдын билими жогору болсо, ошол аялдын көрөгөчтүгү бар болсо, ошол аялдын бир башкаруучулук, бардан баягы жоктон барды жарата алган бир баалуу сапаттары болсо, ошол үй бүлөдө өнүгүү болот. Коомдо деле, мамлекетте деле мына ушундай да. Ошон үчүн мен ойлоймун, биздин баягы демократияга ээ болгонубуздан бери биздин коомчулук дагы бул нерсени моюндап эле биздин айымдарды бүгүнкү күндө керек болсо мамлекеттик деңгээлде айымдарды атайын саясатка аралаштыруу багытында 30% квота берүү мыйзамдарын чыгаруу менен биздин айымдардын лидерлигин өнүктүрүүгө мамлекеттик деңгээлде бир баягы жол көрсөтүлүп келе жатат деп айтар элем да. Ошол эле учурда башкаруучу айымдардын саны мурдагыга салыштырмалуу көбөйүп жаткандыгы дагы ошол лидер катары, жетекчи катары бир катар жогорку кызматтарда эмгектенип жаткан, анын ичинде чечимдерди кабыл алуучу процесстерде лидер айымдарыбыздын бар экендиги, бул албетте кыргыз тарыхында лидерликтин, өзгөчө айымдардын лидерлигинин өнүгүп жатканынан кабар берет. Рахмат. Агай, азыр канча айтып кетпей, 30% квота берилген деп азыр сиз айтып атасыз. Бул кыргыз аялдарыны тең көрүп, бизде ушундай тең баскан эме бар дейсиз да. Саясатта азыркы мезгилдеги саясатта аялдардын орду сизге кандай көрүнөт? Эң туура айтасың. Кыргыз аялдары ошол мурдагыдай эле бүгүнкү биздин эгемендүү Кыргызстандыбызды өнүктүрүүдө андай саясий багытта болобу, медицинада болобу, билимде болобу, социалдык жагында болобу, өздөрүнүн өтө активдүүлүгүн көрсөтүп, бир жери ошол кээде өзүнүн токтоолугу боюнча, акылдуулугу боюнча, анан сабырдуулугу боюнча эркектерден өзүнүн жакшы жагын көрсөтүп атат да. Бул жагынан артыкчылык кылыш керек. Биздин коомдун бүгүнкү күндөгү айрым башаламан десе болбойт, мындай бир ар кандай туура эмес пикирлердин жаралышында дагы аялдар өздөрүнүн сабырдуулугун көрсөтүп жатышат да. Өзгөчө баягы эмедеги жогорку кеңештин депутаттарынын ар кандай талаш тартышында дагы биздин аялдарыбыз өздөрүнүн жакшы жактарын көрсөтүп жатышат. Бирок ошол менен бирге мен кичине капа болуп калат өзүбүздүн аял задаларынын арасынан дагы ошол аялдардын сулуулугун, ыйыктыгын, тазалыгын доо кетирген, энелик, кыздык назиктигине доо кетирген дагы бир учурлар болгону бизди аябай капа кылат да. Бул эгерде биздин аял задаларыбыз, биздин сулууларыбыз, биздин энелерибиз, апаларыбыз өздөрүнүн начар жагын көрсөтсө, бул өтө жийиркенич олусунан иренжитет да. Эркектердин айрым терс жактары, коомчулук канчалык таасир этпейт адамдарга. Билинбейт. Аялдардын мындай бир начар жагын көрсөтүшү терс таасирин тийгизет да, адамдар иренжитет да, анан тез адамды бир башка элдерге терс таасир кылат адамдарга. Эми өзгөчө жанагы 2005-жылдагы революция мезгилинен кийин айрым аялдар биздин энелердин, карындаштарыбыздын, жеңелерибиздин, сиңдилерибиздин аберине доо кетирген учурлар болуп калды да. Жана обан деген аялдардын айрымдары баарын эмес. Алар да революцияга акыйкатка каршы чыгышты. Бирок ошолордун арасында мындай өздөрүн аша чаап кеткен аялдар болду. Эркектерди жөн эле кеңселерден тээп, жулкулап жакасынан кармап эшикке тээп чыккан аялдар болду. Эркек да ыйык нерсе. Ал ата, ал күйөө, ал бала. Ошол
эң жаман көрүнүш экен да. Кээ бир эркектерди коркуганды көрүп мен керек болсо көзүмөн жаш чыкканга чейин барды. Биздин энелерибиз, биздин эже сиңдерибиз кантип эле ушундай деңгээлге жетип калды деп атат да. Ошондой эле бүгүнкү күндөгү мына Facebook'ту, интернетти карасаң дагы айрым карындаштарыбыз ашачаага баратат да. Эркектерди акарат, эркиндик болуп калды. Мындай ашачаап акарат, эркектерди акарат кылган аялдар бар да. Аялдар өздөрүнүн ушул Кудай яраткан өзгөчөлүү бир сулуулугун, назиктигин, өтө бир кайталангыс бир жан экендигин жаман кылыктар менен көрсөтсө, коомдо өтө жаман көрүнөт экен да. Ошон үчүн мен мына эфирден пайдаланып айтат элем, айланайын энелер, эже карындаштар, сиңдилер, кыздарыбыз, силер эркектерге теңелбегиле. Эркектин өзү яратылышында экен, кээде оройлук кылса, андай мындай кылса, алга мындай канча айып эмес экен да. Аял затына бул өтө айып болуп көрүнөт экен да. Ошон үчүн айланайындарым, силер өзүңөрдүн, силер биздин күзгүбүзсүңөр. Силерге карап биз түзөнөбүз. Силер ушундай бир терс кыял жоруңарды көрсөтсөңөр, биз капа болобуз жана мындай бир силердин мына аялдар ушинтип атат деп эркектердин көбү ушундан үлгү алып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн аял задалар таза болсо, биздин коомубуз, биздин мамлекетибиз таза болот деп эсептейм да. Керек болсо аялдар эркектерди кайра кээ бир кайтарыш керек бияка. Антпегиле. Рахмат агай. Каншай жерден мен агайдын сөзүнө кошумчалап кетейин. Албетте эми беш кол бирдей эмес экен, анан биздин элибиздин менталитети бар. Албетте мен баягы биздин улуттук баалуулуктар деген нерсеге биздин элибизди, ошол эле учурда жаштарды, келин кыздарды, бүт эле аял затыны көбүрөөк чакырар элем да. Эми улуттук баалуулуктар бир эле айымдар тарабынан эмес, мырзалар тарабынан деле сакталса, ал жакшы нерсе. Агай айткандай, эгерде аялдардын бир коомго жат көрүнүш аял затынан байкалып калса, аны укмуштуудай биз баягы жар салып, ошол нерсени чоң бир көйгөйлүү проблемага айлантып жиберебиз да. Ошол эле нерсени мырзалар жасап атса, ага көп маани бербейбиз. Бирок бул деле өз кезегинде анан баягы аялдардын биздин ушундай эски түшүнүк дейбизби, билбейм, биздин коомдо ушул нерсе калыптанып калган. Баягы жат нерселерди, мисалы, болбогон эле бир машинанын майынын жарнамасына деле аялдарды колдонуп чыгарышат. Ушундай бир учурларда ошол нерсеге макулдук берген айымдардын деле мен билбейм, эми балким билими жетишпейт, балким акчага курмандыгы болуп ошол нерсеге макулдук берип чыгат. Бирок кантсе дагы биздин коом барган сайын оңолот деп үмүт кылабыз. Анткени баягы бир кумалак бир карын майды чиритет деп бир-эки адамдын көрүнүшү көпчүлүк адамдарга баягы каралуу же болбосо агай айткандай сындарды алып келиши мүмкүн. Бирок эң негизгиси биз ошол нерсени айтып атып, деп атып, биз өнүгүүгө, өзгөрүүгө жете алабыз да. Анан айымдар саясатта деген сурооңузга айткым келет да. Айымдар саясатта десе эле, бизде аялдар саясатка барса, баягы эле балдар бакчасы же социалдык маселелер, ден соолукка байланышкан эле көйгөйдү чечет деген бир түшүнүк биздин элибизге сиңип калган да. Чын-чынына келгенде бир эле саясатта эмес, ошол бир эле ошол социалдык тармакта эмес, көп кырдуу бардык жагынан билими жетишкен, мисалы экономика тармагынан, ошол эле инвестиция тартуу жагынан, ошол эле саясат жагынан, ошол эле курулуштар боюнча абдан бир дасыккан, өзүнүн билими ошого жеткен, элементардык эле бир мисалы маселелерде мен баягы көп учурда таң калам да. Ошол биздин бийлик бутактарында жер маселесине келгенде бир дагы аялды аралаштырбайт да жумушка. Балким баягы жайыт маселеси, жер маселеси дегенге жалаң эркектер отуруп алышат. Ошол эле маселеде, эгерде балким ошол маселеде мисалы бүгүнкү күндө жер өтө тартыш, көйгөйлүү маселе болуп атпайбы өлкө боюнча. Ошол маселеде балким аял киши аралашканда жер бөлүштүрүүгө деле ошол аял кишини аралаштырса башкача болмок. Анткени үй бүлөдө эни аз тамак болсо дагы, аз азык болсо дагы бүт бардык баласына тең берип жеткире алат да. Ошол нерсени эмне үчүн биз ушундай ыкма менен колдонуп, саясатта ушундай бир баягы өзгөчөлүк киргизип биз аял затын ушул тармакка тарта албайбыз? Анткени ошол тармактан дагы көп кырдуу билими жетишкен инсандар бар да, аялдар бар. Ошон үчүн ушундай бир сунушту берсек жакшы болот эле да. Рахмат Каншай, сонун болду. Агай
айтсаңыз, бизди менталитетте өзү эме болуп калган да, аял киши үйдө отуруш керек дегенчи. Ошого сиздин көз карашыңыз? Бул эме мен айтып атпаймынбы, эгер илгерки кыргыздын турмушунан атырганбыз дагы биздин дегелек керек болсо кыргыздын аялдары жол келсе эркектер менен бирдей күрөшкөн. Бул түздөн түз баягы мен мусулманмын, бирок айта турган нерсем бул түздөн түз мына диндин таасири болуп калган да. Диндин таасири болгон. Мухаммед пайгамбарыбыз аялды сыйлап ушунчалык сүйүп, эркектер аларды караш керек, камсыз кылыш керек деп айткан. Бирок ошону туура эмес түшүнүп алып биз биротоло аялдарды чынчытып үйгө отургузуп коомдук ишке аралаштырбай койгон өзү туура эмес да. Анткени мындай деген нерсе биз мына өзүбүздүн турмушубузду жакшыртуу үчүн, коомду өнүктүрүү үчүн болгон күрөшүбүздүн жарым күчүбүздү эске албай калтырып койгондой болуп атабыз да. Биз аялдарсыз кайсы жерде болсо жарым болуп калабыз, жарты болуп калабыз да. Эгерде биз аялдарды мүмкүнчүлүгүн толук пайдалансак, канча айтмакчы, бардык тармактарга аралашсак, ошол менталитетибизге сиңип калган, калыптанып калган менталитетибизди эркектер мойнубузга алып эле аялдарды бардык жерде активдүү катышырсак, баягы советтик мезгилде аялдар коомдо зор күч эле да. Аялдар коомдо дагы да зор күч болот эле. Эркектик кээ бир кур намыс менен же түшүнбөстүк менен деле болсо аялдарды көп тармакка аралаштыргысы келбейт да. Өзүнүн анткени кызматка өзүбүз барабыз дейби, ушундай бир түшүнүктөр бар да. Экинчиден, ошол аялдардын басынтуу, мен чындыгын айтайын, бардыгында болсо кыргыздын эркектеринде дагы эле бар. Муну моюнга алыш керек. Качан гана бир өзүңүн кемчилигиңди, аял болобу, эркек болобу, өзүнүн кемчилигин эске алып, ошол кемчилигин моюнга алса, ошондо биздин коом өнүгөт да. Анткени аял канча карындашым айтмакчы, аялдардын мүмкүнчүлүгү бул айтып атпайм, булар өтө сабырдуу болот. Анан туруктуу болот. Анан таза болот дагы. Баягы көпчүлүк мезгилде жаман иштерден дагы өздөрүн тартат артыга, убактылуу менен. Анан өтө гумандуу болот да. Ошон үчүн биздин коомду ушунчалык жумшартып, гумандуу кылып турган аялдарга мындай терс мамиле жасоо, бул мен түздөн түз айта турам, бул айвандык да. Бул айвандык. Баягы өткөн жылдар айтып атпайбы, аялды өзүнүн аялынын мойнуна машинанын чоң балонун ийилип коюп жазалаптыр. Бул деген кандай бир жырткычтык, айвандык. Ошондой аялдар менен жашаган, эркектер менен жашаган аялдарга да мен там берем да, рахмат деймин да. Карабайсыңбы? Эгерде эркекке ошентсе ал жырайт, мушка турат. Ошон үчүн биз өзүбүздүн аялдарга да бир жакшы мамиледе кылышыбыз керек. Экинчиден, дагы бир нерсе, баягы улуттук баалуулук деп атат. Эми бул динде да бар, динден тышкары дагы. Кыргыздын аялдары илгеттен эле эркектер менен бирге биздин кылымдар бою калыптанган улуттук баалуулугубузду, биздин салтыбызды, тилибизди, салт санаабызды, баягы этнографиялык жагынан болобу, бала тарбиялоодо болобу, улуттук баалуулугубузду өнүктүрүүдө кыргыз улутунун чыныгы улут болуп калыптанышында аялдар өтө зор чоң. Эми бүгүнкү күндө дагы аялдарыбыз ошол мындай албетте башка элдердин жакшы жагын кабыл алыш керек. Бирок жакшы жагын кабыл алам деп эле улуттук баалуулуктарды, салт санабыздагы жакшы нерселерди таануунун өзү эң жаман нерсе. Карабайсың, баягы өткөндө бир баягы тез чет элдиктердин таасири менен бир канча кыздар биз балалуу болбойбуз, биз төрөбөйбүз, андай мындай деп эң жаман нерсени айтып чыгышты. Анткени алар баягы чет, мен ушундай деп ойлойм, баягы биздин коомдун ыдыратуу үчүн, коомдун ынтымагын бузуу үчүн гана айрым чет элдик баягы эмелердин таасири болуп атат да. Ошондой эле демократия дегенде дагы туура кабыл алыш керек. Демократия десе, бул демократияда укук болот, тартип болот, анан кийин укук менен кошо милдет болот. Анан биз кыргыздар демократияны айрымдарыбыз туура түшүнбөй атабыз. Ошондой эле бизге демократияны алып келаткан бөтөн элдиктер демократиянын терс жагын бизге алып келип жатышат. Биз ошон үчүн терс жагын кабыл алып аткан жокпузбу? Жок, кабыл алып атабыз. Атайлап бизге терс жагын киргизип атышат булар. Көрдүңбү? Анткени биздин элди ыдыратып бузуш керек булардын ортосун, ынтымагын бузуш керек болуп атат. Ошон үчүн биз
көзүбүздү ачып аял болобу эркек болобу ошол чыныгы демократиянын принциптерин, чыныгы демократиянын жакшы жактарын эгерде биз тезирээк түшүнүп дагы кабыл алсак, биздин кыргыз коомчулугу мындай бүгүнкүдөй кичине башаламан болбой ынтымактуу болот да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды ыйлоо менен бирге өзүбүздүн көзүбүздү чоңураак ачып, кыргыз элинин менталитетине жараша, кыргыз биздин элибиз, биздин жерибиз, биздин мекенибиз. Ошонун келечеги үчүн ынтымактуу болушубуз керек. Айрым сырт күчтөрдүн таасирине берилбешибиз керек. Көзүбүздү ачып, акылыбызды жыйыштырып, чет элдердин жакшылык жагын албетте кабыл алыш керек, ансыз өнүкпөйбүз. Бирок терс жагын кабыл албашка ошону иргеп, талдап анан кабыл алышыбыз керек да. Бул жагынан аялдар дагы ошо жүрүм турумда болобу, үй бүлө турмушта болобу, баланы тарбиялоодо болобу, биздин кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын бар жактагы улуттук баалуулуктарын айкалыштырып, ошону өзөк кылып алып, ошону туура түшүнсөк, анан биз чет элдиктердин жакшы жактарын кабыл ала билебиз да. Эгерде өзүбүздүн улуттук баалуулукту билбегенден кийин, азыбыз көзү жетпесе, анан чет элден жаманбы, жакшыбы келсе ылгабай ала беребиз да. Муну менен биз өзүбүздүн коомубузду бузуп, кыргыз элинин келечектеги жашоосуна зыян кылып алышыбыз мүмкүн да. Рахмат, канча сиздин ошол эле эми Аскар агай бүт бардык тарабын айтып өттү. Ошол эле учурда мен дагы башка бир үмүтүнөн өзүмдүн пикиримди кошумчалай кетейин. Бизде ошол аял заты үйдө отуруш керек, аял заты үйдүн куту деген сыяктуу биз өзүбүзгө өзүбүз ушундай чектөөлөрдү илгертеден кошо биздин коомчулукта айтылып келет да. Ошол эле мен айткым келет да, эгерде аял заты үйдө отурса деле ал үй бүлөсү үчүн гана пайда келтирет. Эгер ошол аял заты коомчулукка чыгып, коом үчүн, эл үчүн бир эмгек кылса, ал жалпы кыргыз эли үчүн дагы бир чоң пайдасын келтирет да. Анан дагы бир баягы ар бир нерсенин эки тарабы болот эмеспи? Ошол экинчи бир тарабын айткым келет. Үйдө отурган айымдар бизде мисалы көпчүлүк учурда иштеген аялдар деп башкача карашат, коомдо ушундай бир эски бир түшүнүктөр калканып калган. Иштесе эле ал аял башкача элестетип ушундай бир сөздөрдү айтып каралаганга аракет кылышат. Бирок мен ойлойт элем, ушул үйдө эле отурган айымдар эртеден кечке отуруп эч кайсы жумушуна жетишпейт да. Ага салыштырмалуу иштеп жүргөн айымдар үйүнө деле жетишет, балдарына деле жетишет, оокатына деле жетишет, жумушуна деле жетишет. Бул деген сөз мен мындан эмнени айткым келет? Ал ар бир адамдын өзүнө байланыштуу. Эгерде сен чын жүрөктөн элиң эмгек кылгың келсе, эгер сен чын жүрөктөн бир өзүң жашаган коомдогу болуп жаткан нерселерге сен кайдыгер болбой салымыңды кошкуң келсе, ал сен үйдө отурасыңбы, жумушта жүрөсүңбү, ал маанилүү эмес да. Сен кайсы жерде болсо өзүңдүн баягы күчүң жеткен, дареметиң жеткен, колуңдан келген жумушту жасай аласың. Ошон үчүн бүгүнкү күндө коом алмашты, доор алмашты. Бир аз мурдараак ушундай пикирлер аябай курч болчу агай коомдо. Бүгүнкү күндө доор алмашты, баягы эгемендүүлүктүн дагы бир өтө бир өнүккөн жактарына барып атабыз. Ошон үчүн бул пикирлер аябай кыскарды деп айтар элем. Бирок ошол эле учурда агай айткандай оң терс нерсени эми биз акыл эстүү, эми баягы акылы жетик, баары ордунда адам болгондон кийин аң сезим менен калчап ар бир нерсенин пайдалуу, жакшы жагын алышыбыз керек да. Ал аял болобузбу, мырза болобузбу, ага карабастан биз ушул болуп аткан көрүнүштүн, бизге келип аткан айрым бир чет элдик көрүнүштөр болобу же эскиден бизге калган элдик өзүбүздүн менталитетибиз болобу, ар бир нерсенин ошол жакшы жагын гана алганга аракет кылышыбыз керек да. Анан мен негизи эле жашоодо ушундай айымдар болобу, башка болобу, бардык нерсенин жакшы жагын көргөнгө аракет кылам. Анткени жаман жагын сен көрбөсөң деле өзү көрсөтүп коет деп коюшат эмеспи? Ошон үчүн болушунча биз ошол жакшы жагын көрүп, жакшы жакка умтула бергенибиз туура деп ойлойм. Өзүнчө эле туура деп ойлойсуз. Рахмат. Агай, айтсаңыз, сиздин өзүңүздүн кыз келиндериңизден азыр жергиликтүү кеңешке аттанып жатышкан мезгилинде мандатын алып, депутаттык мандатын алып иштеп кала турган болсо, кандай өзүңүздүн кандай жол көргөзмөксүз? Эми бүгүнкү күндө ошол биздин кыз келиндерибиздин эми өзүбүздүн шаарда ала турган болсок, Шаарда алып коомдук ишке
жигердүү кичине деми бар адам аралашат да туурабы. Өзүнүн ою бар, оригиналдуу бирдемени аткарсам элим үчүн, бирдемени жүзөгө ашырсам, анан өзүмдүн жөндөмдү көрсөтсөм деген кыз келиндерибиз азыр аралашып атат. Бул эң жакшы нерсе. Анткени мен аларга айтат элем да. Тайманбай эркектер менен бирар күрөшкүлө, өзүңөрдүн максатыңарга жеткиле, депутат болгула, бирок баягы ызат ыйба менен бирөөдү беттен албай, калп сүйлөбөй, өзүңөрдүн чыныгы жөндөмдүүлүгүңөрдү далилдегиле. Анан депутат болгондон кийин дагы ошол ар кандай социалдык маселе болобу, бюджет маселесинде болобу, силер жанагындай Канышай карындашым айтмакчы, үй бүлөлүк же бала тарбиялоо социалдык жак эмес, ар тараптан өзүңөрдүн пикириңерди, салымыңарды кошушка аракет кылалы шаарыбыздын өнүгүшү үчүн. Бирок бир нерсени эске алыш керек. Ошол мезгилде силер мындай кимдир өзүңөрдүн оригиналдуу өзүңөргө тиешелүү оюңарды тартынбай айта билгиле. Анан бирок баары бир силер кыз балдарсыңар, аялдык ыйбаны, аялдык эмени баягы назиктикти баары сакташ керек. Эч качан эркек күткөн мүнөздү, мен эркектик мүнөздү күткөн аялдарды ачык айтам, чек көрөм да. Аялдай болуш керек. Эр мүнөз болсун, тайман болсун, бирок баары бир түбүндө аялдык касиет сакташ керек. Анткени айтып аткандай биздин коомубуздун жарымы силер болгондон кийин силерден биз жакшы жаман начар жакты көрбөйлүк. Албетте элдин арасында адам экен, болот анча мынча нерселер деселер. Бирок алардан үлгү албастан мурдагы адептүү, акылдуу энелерибиздин жолдошун каалаймын да, кыздарыбыздын. Агай азыр айтылып келет да, саясатка аялдар аралашып, ошо барып калганда паракорчулук азаймак деген ойлор жүрүп жатат. Ушул жөнүндө деле бул жерде сиз айтып атпайсызбы, аялдык сапатын кармап кеткенде деп. Ошон үчүн деле элдерге, кыргыз элине аялдардын бул саясатка аралашуусу, келиши, зарылчылыгын туудуруп жатат деген ой пикирлер айтылып кетет да. Сиздин оюңуз бул жөнүндө? Туура эле. Мына ушул мезгилге чейин мен аялдардын мындай бир ичип койду, жеп койду дегенин биле элекмин. Анткени булар сабырдуу, анан бизде айтат топук кылат да ушул жашоосуна. Анан коркоктук эмес, бирок баягы ыйбасы, ошого баргысы келбейт. Анткени алардын жан дүйнөсүн тазалап болуп атат да. Анан эгерде каны эми бир дагы биздин кыздарыбыз канча билимдүү, акылдуу, жөндөмдүү келин кыздарыбыз жүрөт. Алар дагы бийликке аралашса, жетекчиликке аралашса, эркектер менен тең ата иштесе, биздин коомубуз мындан дагы ынтымактуу, анан мындан дагы өркүндөп өсө берели деп ойлойм да. Мен аялдарга ийгилик каалайм дайым, жакшылык болсун. Бирок анан ошо жетекчи болдум деп эле баягы өзүнүн аялдык касиетин унутуп коюшун мен каалабайм. Кыз балада калыш керек. Канча айтылды? Ошол аял затынын саясатка келиши боюнча дагы мен бир эки ооз кошуп кетейин. Бул деген мен айтар элем да, аялдар өзгөрүүнү алып келе алат да. Анткени агай айткандай, аялдарда көп баалуу асыл сапаттар бар. Эми аялдардын ичинден дагы 5 кол бирдей эмес да эми. Анан көпчүлүк учурда биз аялдарды эми шаардык кеңештерде ал партия менен болгон үчүн ал боюнча эч нерсе айта албаймын, бирок жергиликтүү айылдык кеңештерден ошол салам медианын көрүүчүлөрүнө айткым келет эле да, аялдарга добуш берели депчи. Эгерде ошол анткени алар жеке өзүнүн аты менен ат салышып атат, ошол эле учурда ошол аял заты ошол айылдын көйгөйүнү билет. Ошол айылдын бардык маселесини жон териси менен сезип келет. Ошол жерде бардык нерсени көрө алат, түшүнөт жана ошону чечкенге өзүнүн бир ойлору, пландары болот да. Ошон үчүн биз буга чейин көп мырзаларды колдоп, айылдык кеңештерде айылдарда ушинтип келдик, бирок эмне өзгөрдү?
ушундай суроону ар бир адам өзүгө берип, ошол жергиликтүү айылдык кеңештерге аттанган аялдарга добуш берели деген бир кампанияны өлкө боюнча бул жүрүп атат. Ошол кампанияны мен биздин Баткен эли дагы ошону түшүнүп колдосо экен, айылдык кеңештерге аялдар көбүрөөк барса экен деген тилегимди айткым келет да. Анткени ушул аялдар ошол саясатта мисалы жанагындай паракорчулук сыяктуу нерселерден албетте алыс болот деп ойлоймун. Анткени аялдардын ошол бүгүнкү күндө экономикада мисалы эгерде аял өзүнө ток болсо, ал башка нерсеге мынтип кызыкпайт. Эгер ач болсо деле аял адам ал мындай жеке кызыкчылыгыны, керт башынын кызыкчылыгыны көздөбөйт, же болбосо бир кандайдыр бир жаман иштерге аралаша албайт да. Ошон үчүн аялдар бар жерде сөзсүз түрдө өнүгүү болот. Анткени аялдар өзүнүн балдарынын же болбосо өзүнүн элинин эртеңки келечегине мырзалар сыяктуу кайдыгер мамиле кыла албайт. Анткени ар бир аял бул эне. Эне эч качан баласынын келечегине балта чаап же ырыскысыны кыркып, элдин акысыны жеп, андай нерселерге бара албайт деп мен баса белгилеп айта алам да. Ошон үчүн ушундай аялдардын саясатка баруусуна көбүрөөк биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ал ошол айылдын эле келечеги үчүн жакшы да. Рахмат Каншай. Мен дагы жок кошуп алып коеюн. Каншай туура айтты. Мына ушул мезгилде дагы бир 3 күндөн кийин ошол жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо болот. Эң туура айтасың, аялдар ошол айрымдар мына мен угуп билип жүрөмүн, айрымдар өзүнүн кызыкчылыгы үчүн депутат болушат да. Көбүнчө бул эркектерге тагандык нерсе. Аялдардын оюнда ал нерсе аз болот. Болсо дагы өтө аз. Алар эне анан көңүл таза бир иш кылсам, бир нерсени аткарсам дейт да. Ошон үчүн ошол учурдан пайдаланып мен айтып кетер элем. Кымбаттуу Баткен шаарынын деги эле районубуздун же областыбыздын шайлоочулары ошол ойлонуп туруп аялдардын эмгегине, тазалыгына баа берип, анан кийин жете өлчөп бир кесип ушул аял талапкерлерибизге тайманбастан добуш берсеңиздер. Анткени муну турмуш мына 30 жылдык эгемендүүлүк мезгилинде көрсөтүп койду да. Мен ушуну каалар элем. Албетте сен айтмакчы 5 кол тегиз эмес, бирок дээрлик көпчүлүк аялдар тазалыгы менен, ниетинин тууралыгы менен, эл жерге болгон көңүлүнүн актыгы менен мындай айырмаланып турат да. Мен эркектерди жамандагым келбейт. Ар биринин арасында эркектердин да аялдардын арасында бар. Бирок келгиле аялдарды биз коомдук турмушка активдүү бир аралаштыралык. Анан жемишин кийин көрөбүз. Жок дегенде эксперимент кылып көрөлү агай. Жок, эксперимент кылып көрөлү. Ошол Жок болбосо эксперимент кылып көргүлө. 5 кол тең эмес дегенсинге дагы бир айткым келет да. Эл тараза эл сынчы да. Бүгүн биздин элибиз ушунчалык баягы саясатчы болуп кеткен. Ким кайсы айылда кандай иш кылат, эмне кылат бизди аябай жакшы билет да. Ошон үчүн мен ойлойм биздин элибиз деле бул нерсеге абдан өздөрү деле баа берип жатса керек. Баягы бир эле дагы нерсени көйгөйдү айткым келет да. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бизде дагы бир өтө баягы темабыз аялдар үчүн болуп аткандан кийин бул теманы, бул сөздү айтпасак болбойт. Биздин коомдо аялдарды колдобогондугу Каншай ушул суроону берейин деп аткам да сизгечи. Азыр ушул суроону берейин деп атып алып койдуңуз. Ушул аялдарды колдобогондугу аябай мындай кейитет да меничи. Көп жерлерде мен буга чейин ошол лидер аялдар менен иштеген үчүн Кыргызстанда лидер айымдардын түйүнүндө Баткен облусу боюнча өкүлү болуп көп жылдан бери эмгектенип келе жатам. Анан ошол учурда мени дайыма кейиткени мына ушулда болгону биз канча шайлоолор болуп атат, башка жетекчилик кызматтар болуп атат. Ошондо келип балким мен ойлойм аял эгер өзү алсыз болсо, өзү билимсиз болсо, өзүнүн эч нерсеге даремети жетпесе, башкаларды да өзүндөй ойлоп калып
колдобой атабы же балким бир баягы башка бир себептер барбы, балким бир аз акча тараткан мырзаларга ооп кетип атабы, билбейм. Айтор мына ушундай маселеде бизде абдан чоң көйгөй бар да. Эгер биз коомду чындап өнүктүргүбүз келсе, биз энелер, биз аял заты чыныгы эртеңки келечегибиздин жоопкерчилигини өзүбүзгө алгыбыз келсе, анда биз кайрадан эле ошол айымдарды колдошубуз керек деп ойлойм. Мен дагы ошого кошумчалап кетким келет да. Эми тууралуу маселе эмне үчүн аялдарды колдобойт? Анткени ошол түшүнүк мурда калыптанып калган. Калыптанып калганда ошол эркектер эмес, аялдардын өздөрү ошол лидер аялдардын мындай колунан бирдеме келе турган жөндөмөр аялдардын мүмкүнчүлүгүнө ишенбейт. Көрө албастыкпы? Ишенбейт да, анткени мурда аялдар аз катышкан дагы алар ушундай ишти жасай алабы деген түшүнүк али биздин мынакта мээге сиңип калган түшүнүк өчө элек да. Ошон үчүн сен айтма эң жакшы айттың, эксперимент деп коелук. Келгиле бир аялдарды көбүрөөк турмушка, коомдук турмушка аралаштырып, эксперимент түрүндө жасап көрөлүк. Анан биздин коомубузда кандай өзгөрүүлөр болот. Туурабы? Баягы эски түшүнүктөн арылалык аялдарга болгон мамиледен. Анткени биз өзүбүздүн жарым күчүбүздү жумшап, аялдар биздин жарым күчүбүздү жакшы пайдаланбай жатабыз. Алардын жакшы жактарын. Ошол. Рахмат агай. Урматтуу Салам медианын көрүүчүлөрү жана Салам радиосунун угуучулары, биздин эфир соңуна чыгып баратат. Биз сиздер менен кыргыз жашоосундагы аялдардын орду тууралуу маек кылып жатабыз. Анда эмесе мен бүгүнкү конокторубузга ачык микрофон сунгум келип турат. Айтылбаган ой пикирлериңиз болсо, кыргыз аялдарыны даңазалаган сапаттары болсо, айтылбай калган ой тилектериңизди айтып кетсеңиздер, агай. Эми атадан бери айттык, аялдардын жакшы сапаттын айтып келдик. Эми бүгүнкү күндө ачык айтыш керек, мына биздин коомубузда кичине бир ушак айым, анан бири сыйлообу, анан кийин айрым бир маселелер боюнча мындай туура эмес пикирлер болуп жатышында биз аялдарыбыздын дагы ушул башы көрүнүп калгандыгына мен мындай капамын да. Анткени эркектер ушундай жолго түшүп, айрым жерде элдин ынтымагын кетирип, ар кандай нерселерди сүйлөп атканда, биздин аялзада булар өтө таза, өтө ниети калыс, сулуу десең сулуу, анан акылдуу десең акылдуу аялдар ошондой бир ушак айымдарга аралашпаса, туурасын айтсын мейли. Демократия деп эле мындай бир аялдык баркты кетирбесе, биздин улуттук аялдарга болгон сыйыбызды аялдардын өзүнүн ордун баалап, коомдук ишке активдүү катышса, бирок өздөрүнүн баягындай бир терс жактарын көрсөтпөсө да. Интернетти карап отурсаң, эми айрым кыздар ачыгын айтыш керек, эркектер жазбаган уят сөздөрдү жазып сөгүп атат да. Ушинтип отурсак биз каяка барабыз, кыргыз коомчу деп капа болуп кетесиң да. Ошон үчүн мен аялдарга сурулукту, акылдуулукту, назиктикти жана эркектерди сыйлоону, эл журтубузду сыйлоону, мекенди сүйүүнү каалаймын. Биздин аялдарыбыз акылдуу, эстүү, биздин коомубуздун өнүгүшүнө мындан ары дагы коом өздөрүнүн салымдарын кошо берет деп ойлоймун. Чоң салым кошуп кетет. Рахмат агай. Мен ошол бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтар элем да, ошол аял затынын мисалы коомчулукка аралашат десе, же бир жооптуу кызматтарга барат десе, баягы түшүнүп деле, түшүнбөй деле, өзүнүн күчү бары деле, билими бары деле, баары эле барат экен деп эле бара бергени дагы бир аз мындай кейиштүү көрүнүш да. Биз аялдардын негизи эле аял затынын жамаатына доо кетирбеш үчүн биз ошол жерге барып атканда ар бир адам өзүнө суроо берип, мен ошого татыктуумунбу, мен билим жетеби, ошого тажрыйбам жетеби деген сыяктуу бир суроолорду берип, эгерде бир аз өзүнүн алсыз өнүкпөй жаткан лидерлик сапаттары же кайсы бир тарабынан чабалдыгы болсо, азыр аябай билим жетишкен учуру, ошол тарабынан өзүнүн билимини окуп арттырып, анан кат сабаттуу болуп, элдин астына чыгабы, жумуш
жасайбы, эмне кылса деле жок дегенде үй бүлөңдө, бала чакаңдын алдында ошолорго салыштырмалуу сен эгерде билимдүү болуп турсаң, ошолорго караганда сен үлгүлүү болуп турсаң, сен ошол өзүңдүн бир жакшы коомдогу сапаттарың менен жок дегенде өзүңдүн бала чакаңа, өзүңдүн досторуңдун арасында үлгү боло алсаң, анда сен ар бир жоопкерчиликтүү нерсени жасасаң болот да. Өзүңдүн бир алсыз жагың болуп туруп, же кечээ мектепти бүтүп эле анан бүгүн мен жетекчи болушум керек, мен жетекчи айым болушум керек деп төшүн каккылаган деле бул бир аз одоно көрүнүш да. Бизде кыргызда абдан жакшы сөз бар. Мен негизи эле дайыма айтып келем, кыргыз элине эч кандай философиянын, эч бир ачылыштардын деле кереги жок. Бардык нерсе биздин элибиздин улуу баягы нарк населинде бардык баалуулуктары бар да. Чымчык сойсо дагы касапчы сойсун деген да. Кичинекей эмгек жасасак дагы, кайсы айым жасаса дагы ошол нерсеге татыктуу болуп, ошол нерсеге окуп, үйрөнүп, өзүнү такшалтып, бышылтып, ошол нерсеге жетип, ошол нерсени аткарса, бүгүнкү күндө коомдо аял затына карата айтылып аткан терс пикирлер, карама каршы ойлор, ушундай бир сын пикирлер айтылмак эмес да. Мен ошону эле каалап келем. Ар бир аял заты азыр онлайн окуулар чыккан, офлайн окуулар. Биз бир өлкө борборунан 1000 чакырым алыс аралыкта экендигибизге карабай, биздин өзүбүздө абдан бир потенциалдуу тренерлер бар. Ошон үчүн биз кайсы жакта, айылда жашайбызбы, шаарда жашайбызбы, ким болбойлу, жок дегенде биз коом үчүн болбосо дагы өзүбүз үчүн, өзүбүздүн үй бүлө, бала чакабызга үлгү болуш үчүн биз тынбай билим алсак деп сунуштайт элем да. Ар бир аял заты билим алып, ошол биздин улутубуздун улуу баалуулуктарын унутпай, анан азыркы өнүгүп жаткан мезгилдин өзгөчөлүктөрүнү дагы өзүбүзгө айкалыштырып, билим алып, ошол билим менен гана биз коомду алга сүрөй алабыз да. Ошон үчүн бардык аял затыны мен ошол качан болбосун, кээ бирлерге ушундай айтсаң, ой мен жашым өтүп калды дейт да. Бул айтылат го, илим алуу бешиктен кабырга чейин деп, эч качан кеч эмес. Ошон үчүн мен сага ушунча билим жетпей атабы деп мени көптөр ушундай айтышат да. Бирок баары бир ал нерсе мен билгем менен дагы өнүгүп атат. Ошон үчүн башкаларга дагы ушул нерсени сунуштайт элем. Келиңиздер, биз окуйлу, билим алайлы, өсөйлү, өзгөрөйлү, коомубузду мына ушинтип сапаттуу курам менен, сапаттуу аял затына таандык сапаттар менен алдыга карай сүрөйлү. Аял заты бул өзүбүздү эң жакшы сапаттар менен күзгү болойлу. Рахмат, урматтуу биздин радио угармандар. Биздин эфир соңуна чыкты. Бизде бүгүн конокто Кыргыз жазуучуларынын союзунун мүчөсү, белгилүү жазуучу, драматург агайыбыз Ражабалиев Аскар агайыбыз болду. Ошондой эле журналист, коомдук ишкер, окутуучу Ашымова Канышай болуп өттү. Биз бүгүн сиздер менен кыргыз жашоосундагы аялдардын орду тууралуу маек кылдык. Бул көрсөтүү Демократия үчүн Вестминстер фондунун каржылоосу менен өткөрүлдү. Эфирде мен сиздер менен Амирова Гүлбарчын болуп өттүм. Сиздер менен келерки түз эфирлерде жолугушканча саламыбыз түз болсун.